Жеңиш Молдокматов 6-июлга чейин камакта калды. Бүгүн 1-июнда саясатчы Жеңиш Молдокматовдун башкаруу чарасын өзгөртүү боюнча жактоочулардын арызы Бишкек шаардык сотунда каралды. Бул арада шаардык соттун алдында анын ондогон тарапташтары митинг өткөрдү. Молдокматовдун жактоочусу Кантемир Турдалиевдин айтымында шаардык сот райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. 1-май райондук сотунун 8-майдагы чечимин шаардык сот күчүндө калтырды. Анын негизинде Молдокматов 6-июлга чейин камакта калды. Бул чечимди мен туура эмес деп эсептейм. Аны камакта калтырууга негиз жок болчу, деди жактоочу. Эске салсак, Жеңиш Молдокматов Бишкек шаарындагы 1-май райондук сотунун чечими менен 2 айга камалган. Милиция Молдокматовго алгач былтыр октябрь окуяларында УКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып таккан. Кийин беренени өзгөртүп, октябрь окуяларында массалык башаламандык уюштурган деген айып койгон. Булак Назар Ньюс KG. Камактагы депутат Асылбек Жээнбековдун адвокаты билдирүү таратты. 2 айга камалган жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековдун жактоочусу Давран Касымов билдирүү таратты. Анда Жээнбековго козголгон кылмыш иши саясий өңүттөө деп мүнөздөлгөн. Асылбек Жээнбеков төрага катары регламенттин чегинде гана иш алып барган. Жогорку кеңештин төрагасы мыйзам чыгаруучу орган тарабынан коллективдүү кабыл алынган чечимдер үчүн жоопкерчиликке тартылбайт. Бардык чечимдер добуш берүү аркылуу кабыл алынган. Кумтөр боюнча токтом кабыл алынып өкмөткө жөнөтүлгөн. Парламенттин миссиясы ошону менен бүткөн, деди. Касымов 1-май райондук сотунун чечимине каршы шаардык сотко даттанаарын Асылбек Жээнбековду колдоо митинги болбой турганын билдирди. Жээнбеков 2011-16 жылдары жогорку кеңештин төрагасы болгон. Булак Азаттык. Бактыбек Калмаматов суракка чакырылды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов УКМКга суракка чакырылды. Бул тууралуу Медиа-центр мультимедиалык маалымат агенттигине ишенимдүү булактар кабарлады. Калмаматов кайсы иш боюнча суракка чакырылганы азырынча белгисиз. Эске салсак, Бактыбек Калмаматов жогорку кеңештин 5-чакырылышында Ата Мекен партиясынан депутат болгон. Булак Медиа-центр KG. Акылбек Жапаров экономика жана финансы министри болуп дайындалды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 2021 жылдын 11 апрелинде референдум аркылуу кабыл алынган Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 4-беренесинин негизинде Жапаров Акылбек Үсөнбекович Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Булак Эркиндик Медиа. Акыркы күндөрү кармалган саясатчылар УКМКнын тергөө абагындагы шартка нааразы эмес, ден соолуктары жакшы экенин айтышты. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Бакыт Рыспеков бүгүн мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов, эл өкүлдөрү Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, мурдагы депутаттар Исхак Пирматов, Талант Узакбаев жана Бишкектин экс-мэри Азиз Суракматовдон кабар алган. Алар тергөө учурунда эч кандай кыйноого кабылбаганын айтышты, деди Рыспеков. Булак Спутник KG.